Салам достор, мен мындай кыскача бир элдин колдоосу, Садыр Жапаровдун шайлоодо алган добушун ар дайым баягы пикир алмашып, Facebook'тан талашып тартышып атканда мындай жалпы түшүндүрө албайм да. 80% эл колдоп атпайбы деген аргумент менен ар дайым биз карама каршылык болуп, кээде пикир алышып, андай пайыздык көрсөткүчкө толук кандуу канчалык негиз бар дегенди талкуу кылып калабыз да. Ошону мен кыскача мындай 100 миллиметрлик баягы линейка менен көрсөтүп берейин деп атам да. Мисал катары түшүнүктүү болуш үчүн. Мына эгерде биз деген мыногу 100 санын 100 миллиметрде узундукту жалпы шайлоочунун саны деп ала турган болсок, 2021 жылы президенттик шайлоого 39 бүтүн, могул жерден белгилеп коеюн, 39 бүтүн 116 жалпысынан 40 деп алайын, момча киши катышкан да. 39 бүтүн 116 ол 40% деп коеюн. Жалпы эл деп сүйлөп атпайбыз бизчи. Ошо эл шайлоочу дегендин анан ушул могу катышкандын 32%-ын Садыр Жапаров алган да. Мындай кылып алсак болот. Мына ушунчалык. Анан ушул шайлоодон кийин эми бул көрсөткүч канчалык негизде сакталып калды, ушунча добуш берген адам мына момча элден. Же ал кыскардыбы, өстүбү, аны эми эл талдайт. Бирок жалпы шайлоочулардын 80% добуш алган, элдин 80% колдойт деген түшүнүк бул кичине мындай реалдуулукка дал келбейт. Мына момча киши катышса, ушул узундукту көрүп атасыз да 100%-тан. Анан ошонун 40% катышса, ошонун 32%-ын Садыр Жапаров алган. Эми ал кыскардыбы, өстүбү, аны убакыт өзү көрсөтөт, эл өзү талдайт, бирок биз ушундай реалдуулукта жашашыбыз керек. Рахмат.